Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamdardın iyisi, kocası, jana tarbiya berүүчүсү. Her bir үй бүлөнүн тынчтыгын каалаган жана аны көзөмөлдөгөн Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Үй бүлө күтүүдө жубайлардын ортосундагы укук милдеттерин так бекитип берген жана үй бүлөгө өтө сонун мамиле кылганды үйрөтүп, өзү да сонун мамиле ээси болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң бүгүн дагы биздин ушу аялдар туурасындагы акыл калчоо аянтыбызга баш баккан өңүлгөн туугандарга саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн да ушу аялдарыбыз жөнүндө, энелерибиз жөнүндө сөз кылалы деп кайрадан сиздер менен экран алдына чогулдук. Бүгүн негизи келин этабына келип калдык эле. Мына ушу келиндик этабындагы доорундагы бир катар маанилүү болгон маселелердин бирине токтолуп өтөлү бүгүн дагы. Алда болсо келин жана орозгер. Келин жана орозгер бул чындап айтканда келиндин мойнуна түшкөн түйшүктү мен мындай сарасеп салып өзүмчө айылда жүргөндөгү азыркы деле биз деле келин ала турган болуп калдык. Ушул сарасеп салып көрсөм келиндин мойнуна оңой нерсе түшпөйт экен. Балким күйөө жаныбар буну өз кезинде көчөгө чыгып кетип күндө ишке кеттим деп кыйратмыш болуп жүрүп байкабай калаттыр. Келиндердин мойнунда өтө чоң жүк болот экен. Мына бүгүн мен бир эсиме түштү. Мындан бир канча жыл мурда бир жерде ушул бүгүнкү аялдардын укугу туурасында бир отурум болуп калды. Ошол жерге чакырышып, мени бир доклад кылып берди эле. Бүгүнкү аялдардын ошо ээлеген орду, абалы тууралуу. Мына ошол азырга чейин эсимден кетпейт. Ошол кезде бир айткан сөзүм бар эле. Азырга чейин эсимден кетпейт. Тагыраак айтканда, бүгүнкү орто статистикалык үй бүлөдөгү келиндин акыбалы чындап айтканда аягына чейин отуруп муну уга турган болсо, кызы бар үйлөр буга ыйлабай койбосо керек. Кызы бар үйлөр, кыз берем дегендер. Келини барлар балким бир нерседен таасирленер. Мына караңыздар, орто статистикалык бир үй бүлөнү алып көрөлү. Кайната бар, кайнене бар, кайнатанын бир эшеги бар дейли, же бир аты бар. Бул 4-5 кой бар, 2 бала бар. Ушу жаңы үйлөнгөндөр эки балалуу болду деп коелу. Айыл кадимкидей эле айыл. Мына ушул айылда эртең мененки багымдатта ушу бир саат 5:30 баштап, 5-тен баштап кечки саат бир түнкү 12ге чейинки келиндин жашоосун бир сарасеп салып көрөлү. Бир күндүк жашаган жашоосу кандай өтөт? Ушуга бир сарасеп салып көрөлү. Келин эртең менен турду саат 5:30. Андан ары эмне кылды? Турду да албетте кайната кайненеге чай даярдайт. Алардын намаз окугандар болсо даратына суу камдайт. Эшик шыпырат. Ошентип атып, очокко от жагып, газды күйгүзүп, андай мындай кылып жарым саат ары бери өтүп кетти. Андан кийин аларга чай берет. Чай берип бүтүп эле уйду сааганы кетет. Уйду барып саайт, уйду саап келгенден кийин барып коймалды сугарат. Андан ары барып туруп, тоокко, аяка бияка жемди берет, чарбаны карайт, ошентип атып, балдар мектепке кетем дейт. Күйөө жаны бери керилип туруп калды. Ага тамак бериш керек. Балдарды мектепке даярдаш керек. Аларды мектепке жөнөттү. Артынан бар жок тынчтандырып койду. Кайнатасын узатты, эшеги минип алып бир жака кетти кайната. Кайнене үйдө калды. Анан кийин бир доодой кир бар үйдө. Аны жууш керек. Анын үчүн казанга суу толтурду. Отун жарды, жана аны сууну кайнатканга отту жакты, өзү этекти көтөрүп тамеки талаасына кетти. Барып тамекиге кирип кетти. Күн тийсе, ысыкта тамеки адамды уулап коюшу мүмкүн. Ушу салкында кирип терип чыгайт деди. Күпүш терип чыкты, бир этекти ушундай башка койду, келди да сөрүнүн түбүнө койду, көлөкөгө, өзү андан ары ишке киришти. Эми кайната келип калат, ага түшкү тамак даярдаш керек, кайненеге түштөндүрүш керек аларды, балдар мектептен келип калат, аларга тамак бериш керек. Кирдин суусу ысып калды, ара чолодо кирди дагы жибитип жууй баштайт. Короону, шыпырыш, аны муну баардыгын кылганча балдар мектептен келип калды, кайната келип калды, аларга түшкү тамакты берди. Андан ары кайра эле малга суу бериш керек, аны ордун которуш керек, койлорду талаага айдаш керек, жолсумаларга жем бериш керек. Ошентип атып кайра келди. Эми караса кеч кирип калды, күйөө келет жумуштан. Ал сепетип алган болду, жаңжал пластинка коюлду, андан таяк жейиши да мүмкүн. Кайра кайната кайненеге чайды берди, тамакты берди. Аларды эптеп жаткырды, балдарды жаткырды. Анан кийин бакыш сөрүнүн көлөкөсүндө отуруп, эртең мененки терип келген тамекини тизет, анан кийин отуруп алып. Ошентип атып, саат түнкү 12 болду.
Eптеп ошол жерден турду дагы, ошол бойдон барып жатты, эртең менен кайра 5, кайра туруп ошол турмушу башталды. Мына ушул катардагы орто статистикалык үй бүлөдөгү келиндин абалы. Эми ошол эле кезде мен кечирим сурайм, бул салыштыруу эмес. Түшүнүү үчүн бир мисал. Кайнатанын эшеги кандай абалда болду? Ушуну да бир карап көрөлү. Мен жаман көрбөңүздөр, эмне үчүн келиндерди эшекке салыштырып атасыңар деп. Жок, салыштырган жокпуз. Эки абалды карап көрөлү деп атабыз. Эшек эмне иш кылат кечке? Эч кандай иш кылбайт. Болгон эртең менен кайнатаны талак алып барат, кайната балким чайканада чай ичет, же болбосо бир сельсоветке барды бир кагаз үчүн, кайра келди. Кайра түштөн кийин бир жака барып минип келди, кайра коюп койду. Ушул учурда келинге кандай мамиле болду, эми тиги эшекке кандай мамиле болду, карап көрүңүздөр. Эшекти сөзсүз ордун которот, кемпир чыгып сурайт, ой эшекти котордуңарбы деп чалы өзү которот, суусун берет, кашегин салат, көлөкөгө которот, эшекке жем бердиңерби, кашек салдыңарбы, котордуңарбы деп дамбадан биринен бири сурап турат. Келинди бирөө жарым сурайбы, келин оокат жедиби деп. Келин чай ичтиби? Келин уктадыбы? Эс алдыбы деп сурадыбы бирөө жарым? Эч ким сурабайт экен. Бул адаттагы эмес экен. Келин ушундай экен. Эми муну түшүнгөн адам билбейм мындан ары кандай болот. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү биздин үй бүлөдө келинге караганда, бизден тукум көтөргөн, биздин орозгерибиздин жылдызы болгон келинге караганда эшектин укугу бийигирээк болуп атат. Эшекке болгон мамиле жакшыраак болуп атат. Демек, бүгүн биз келинге мамилени өзгөртүшүбүз керек. Орозгер келинди ушунчалык нүрөтөт экен, ал бат эле, кечиресиздер, тиштери түшкөн, ден соолугу кеткен, гормоналдык өзгөрүүлөр кеткен, психоэмоционалдык жактан туруктуулугу кеткен. Ушундай бир кандай десем, өксүк бойдон карып кеткен келиндер бар. Алардын жашоосуна ким жооп берет? Алардын да Раббысы бар. Эркекке караганда кызды жакшыраак күткүлө деген Аллах субхану ва тааланын буйругуна ким жооп берет? Идилде бербеген ата-энеби? Же ар кандай жалганды айтып атып, өзүн жакшы көрсөтүп алып алган кайын журтпу? Алып келгенден кийин анын урматын ордуна койбогон, анын ден соолугуна зулум кылган, анын келечегин ойлобогон, ушу бир жаныбарчалыкта мамиле кылганды билбеген кайнене, кайната, күйөөбү? Ким жооп берет ал келин үчүн? Жашоо деген өттү, убакыт деген өттү. Мына ошондуктан бүгүн келиндин орозгерин жеңилдетүү керек. Келин бул эне. Маселе эмнеде? Анын эмнеге биз орозгерин жеңилдетүүбүз керек? Балдарга көңүл бурушу үчүн, балдарга тарбия бериш үчүн, балдарга күйөөгө үй бүлө бузулбас үчүн. Күйөө келин тигинтип тамеки жыттанып турса, тигинтип жуунганы да убакыты жок болуп турса, көңүлү иренжип, башка жакты карабас үчүн, келин өзүн өзү асбеттеп, өзүн өзү мындай бир жакшы кармоосу үчүн дагы убакыт керек экен ага. Муну мен шаарда жанагы өмүрү кайнене дегендин кыысын да билбеген келиндер жөнүндө айткан жокмун. Өмүрү атырупадан чыкпаган, гримден чыкпаган келиндер жөнүндө айткан жокмун. Менин укугум бар деп күйөөнү минип алган чабандестер жөнүндө айткан жокмун. Мен биздин катардагы айылдагы келиндер жөнүндө айтып атам. Анткени мына ушулар биздин коомдун түзүүчүсү. Мына ушулар биздин коомдогу келечек муундун энелери ушулар. Балдарына көңүл буруш керек. Балдарын тарбиялаш керек. Өзүнү караш керек, күйөөсүн караш керек. Мына ушул маселеде биз келиндерибиздин түйшүгүн жеңилдетишибиз керек экен деп калдым. Ата-энелер кызды бергенде ушундай түйшүккө даярдап бергени жакшы, бирок тосуп алган тарап келиндин орозгерин жеңилдеткен жакшы. Ошондуктан келиндер бул негизи сөздүн төркүнүндө бул биздин үйдүн ээси келечектеги. Бул биздин үйдүн келечек саясатын жүргүзүүчү. Биздин аброюбузду кароочу зат мына ушул келин. Ошондуктан келиндин орозгери кечээ эле кайнененин мойнунда болгон нерсе. Кайнене келинди түшүнүү менен орозгерин уюштуруп бериш керек. Келиндерге жакшы мамиле кылганыбыз өзүбүзгө эле жакшы.